5. bölüm. Анан такта олтургандын оң колунан ичине да, сыртынан да жазылган жана 7 мөөр басылган бир түрмөктү көрдүм. Анан мөөрлөрүн сындырып, түрмөктү ачууга ким татыктуу? деп катуу үн менен жар салып жаткан кубаттуу бир периштени көрдүм. Бирок асмандан да, жерден да, жердин алдынан да эч ким аны ачып, ичин карай албады. Мен боздоп ыйладым. Анткени түрмөктү ачканга же анын ичин караганга татыктуу эч ким табылбады. Ошондо аксакалдардын бири мага: «Ыйлаба, тигине, жүйү турусунан чыккан арстан, дөөттүн тукуму жеңип чыкты. Ошондуктан ал түрмөктү жананын 7 мөөрүн ача алат», деди. Анан мен тактынын жанынан 4 жаныбар менен аксакалдар тегеректеп курчаган, адамдар союп салгандай көрүнгөн бир козуну көрдүм. Анын 7 мүйүзү, 7 көзү бар эле. Анын 7 көзү бүт жер жүзүнө жиберилген Кудайдын 7 руху. Ал келди да тактыда олтургандын оң колундагы түрмөктү алды. Алганда 4 жаныбар менен 24 аксакал козунун алдына 100 төмөндөп жыгылышты. Баарынын колунда арфа менен жыпар жыттуу заттарга толтурулган алтын идиш бар эле. Алтын идиштерге толтурулган жыпар жыттуу заттар бул ыйыктардын сыйынуулары. 4 жаныбар менен 24 аксакал: алып ушул түрмөктү, сен андагы мөөрлөрдү сындырганга татыйсың. Анткени сен союлуп, ар уруудан, ар тилден, ар бир элден, улуттан адамдарды Кудайга сатып бердиң кам менен. Ыйык кызмат кылсын деп Кудайыбызга алар, сен алардан курадың жаңы падышачылык. Жер бетинде ошолор эми бийлик жүргүзөт, деп жаңы ырырдап жатышты. Мен дагы карадым да, саны 100 миңден ашкан көп периштелердин үнүн уктум. Алар тактыны, жаныбарларды жана аксакалдарды тегеректеп: жараткандын козусу, курмандыкка чалынган, кудурет менен байлыкты, акылмандык, кубатты, алкыш даңкты, урматталганга ал татыктуу, деп катуу кыйкырып жатышты. Анан асмандагы, жердин үстүндөгү жана астындагы, деңиз үстүндөгү, бүтүн дүйнөдөгү жаныбарлардын баары: ан тактыда олтурган Кудайга жана козуга түмөлүк болсун алкыш даңк, урмат жана кудурет, деп кыйкырып жатышканын уктум. 4 жаныбар дегенде аксакалдар 100 төмөндөп жыгылып табынышты.